Кече жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Самыйкожо элдин жүрөгүнүн үшүн алган окуя боюнча үн катты. Кулак мурду кесилген келиндин окуясынан улам коомчулукта аялдарга көрүлүп жаткан зордук зомбулук боюнча маалымат жайылтып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Бул коомчулукта сынга катуу талкууга алынды. Мындан улам депутаттарга кайрылып көрүүнү чечтик. Мен кече кайма айтышпайын дедим парламентте, себеби эмки жумада экинчи күнү мен өзүмдүн мыйзам долбооруму Конституциялык комитетке алып чыгам. Зордук зомбулукка каршы 16 кодекске жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз. Ошол жерде эң негизги принцип бул ачыктык. Бар жокто ачык кылышыбыз керек. Биз коомчулукту кайрадан бул проблемага көңүлүн бурдурушубуз керек. Биз буну ыйман жагынан карап чыгышыбыз керек. Мектептерге чейин биз буну көңүл бурдурушубуз керек. Ошон үчүн менин позициям карама каршы. Самыйкожону өтө сыйлаймын. Бирок бул учурда ал киши жанагы кыргыз жигиттеринин намысы деген анда өзүнүн бир туура жактары бар. Бирок андай чечилбейт. Бул маселе андай чечилбейт. Эгерде биз жанагындай орууну жашырсак өлүм ашкере дегендей да. Биз чыгарып, чечим кабыл алып, ар бир адам өзүнүн позициясын туура тандап алып туруп, анан кийин бул жаман көрүнүштү жок кылышыбыз керек, жоюшубуз керек. Бул жерде эки маселе бар да. Биринчиден, кылмыштуулукту алдын ала болтурбоо боюнча укук коргоо органдары жеринен иштеш керек. Кабинетинде отура бербестен атайын ошондой бөлүнгөн ички иштер министрлигинде дагы жана башка укук коргоо органдарындагы адамдар иштеш керек. Кылмыш болгондон кийин кеч болуп калат. Аны болтурбош керек. Экинчиден, ошо кылмыш кыла турган муунду коом, мамлекет, билим берүү министрлиги, маданият министрлиги тарбиялаш керек. Ошондой роликтерди, ошондой идеология жүргүзүш керек. Ошондой кылмыштуулук азаят. Бирок кылмышкерлер менен аябыз күрөш керек. Айрыкча жаш балдарга, аял затына болуп жаткан кылмыштуулук бул коомго балта чабуу деп эсептелинет. Себеби аял затын коргосок коом, улут өнүгөт, эл көбөйөт. Аял затын кордосок анда элди, улутту кордогон болобуз. Аял затына аяр мамиле кылуу бул улуу адамдардын иши деп эсептейм. Мирлан Самыйкожонун жайылтып жаткандарга чара көрүү боюнча өтүнүчүн, суранычын кандай комментарий бере аласыз? Чындап эле жашырыш керекпи коомдон? Жок, орууну жашырсак өлүм ашкере кылат. Биз соцсеттерден аларды чагылдырып негатив жарыялабаганыбыз менен укук коргоо органдары тарабынан катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Мен мындай кабыл алдым. Мирландын айтканы, Самыйкожо мырзанын айтканы боюнча, ал жайылтып дагы бир кандайдыр психологиялык, моралдык коомчулукка мындай бир залакас тийип калабы деген мааниде айтты деп эсептейм. Ошондой жагын айтты, бирок эми аны ар ким ар кандай кабыл алды болуш керек. Бирок Мирлан Самыйкожо мырзанын айтканы ушунда деп эсептейм. Себеби дагы бир несовершеннолетнийлер дагы аны көрүп калган учурда кандай мындай психологиялык таасир этет деген мааниде айтылды да. Мен түшүнгөнүм ошондой деп кабыл алдым. Сиздин оюңуз боюнча чагылдырылышы керекпи? Эми бул чагылдырылышын кандайдыр бир деңгээлде может жанагы аты жөнүн айтпай, может жанагы ошол кылган кылмыштын мындай бир түздөн түз зомбулуктун статьясын айтпай, мындай бир түшүндүрүү иштерин эл арасында жүргүзсө кандайдыр деңгээлде таасирин тийгизет деп эсептейм. Мен өзүнүн коллегаларга комментарий берсем бир аз туура эмес болуп калат. Мен ойлойм, ал башка бир таризде айтам деп ойлоду окшойт деп ойлойм. Себеби тескерисинче андай маалыматтарды чыгаргандарга же чыгып аткандарга биз күбө болуп, иш чараларды кабыл алып жана аларга реакция берип, анан болтурбоого бир топ жумушчулардын тескерисинче аткарышыбыз керек да. Мен эми аны кандай ойдо айтты экенин биле албайм. Бирок жалпысынан биз депутаттар кайсыл бир сигнал болбосун же кайсыл бир элдин үнү чыкпасын, биз аларды наоборот эске алып, анын алкагында жумушту жүргүзүшүбүз керек. Массалык маалымат каражаттагы бар. Бизге будан кайра тескерисинче көп жерде жардам берет. Биз билген нерселерди айтып турасыздар, биз көрбөй калган нерсени көрсөтүп турасыздар. Мен ойлойм, биргеликте чогуу жумушту алып барыш керек деп ойлойм, тескерисинче. Демек чагылдырылышы керек.
албетте чагылдырбаса биз анда коомчулук реакция болбойт. Чагылдырбаса мына бүгүн ошонун негизинде мыйзамдын чийки экенин аныктап кайра өзгөртүүгө киргизүүгө ушундай багыт алдык да. Демек бул нерселерди коомчулукта бул эле эмес, негизи жалпысы кайсы проблема болбосун айтылып турса, биз анын алкагында биз эле эмес, ошол аткаруучу орган жана мыйзамга тийиштүү болсо биз дагы иш чараларды тез арада ыкчам алып турушубуз керек деп ойлойм. Эми бул эң жагымсыз жаңылык экен, чындыгында канча адамдар депрессия болот экен, канча кыжылаччылык болот экен. Албетте эми кантип жайылтпай кое аласың? Бул заманда бизде маалымат эркиндиги бар. Ошон үчүн бул эң эле кыйын маселе го дейм. Анын үстүнө бизде негизи маалымат таркатуучулар негативди көбүрөөк издейт, анткени көрүү көп болот экен, просмотр дегендей. Бирок мен деле ушу жаманды айтпай, жоёлу жакшыны айтып жаялы дегендердин катарындамын. Анан аялдардын укугу боюнча бул талим-тарбия керек го дейм. Мектептен баштап, бала кезден баштап аял затына тарбия. Биз бала кезде ушундай тарбиялар болот эле. Аялды алдыга өткөз, аялды сыйла, урматта деп. Кийинки мезгилдерде мындай жашоонун динамикасы өзгөрүп эле. Анан содага кирип кеттик, бизнеске кирип кеттик, экономикалык кызыкчылыктар алдыга чыгып кетти. Ошого окшогон талим-тарбия экинчи планда калып калып атат да. Анан бул маалыматты таркатып, анан таркатпай коюп, бул кылмыштарды азайтып мүмкүн болбой калды го дейм. Бирок ошондойлорду да билип жүрөм. Кээде ушундай маалыматтар таркаганда, кылса болот экен деген сезимдер келерим, бул илимди эле далилдеп атат да. Ошол жагы да бар. Ошол акыйкаттыкка жетпей кылмыш болгондон кийин, анан жалпыга маалымдоо каражаттарына жаңылык чыгып кеткенден кийин соттолуп, эркинен ажыратылып жаткан учурлар дагы болуп жатат да. Бул учурдачы? Туура айтасыз. Баягы тилекке каршы укук коргоо органдарында адилеттүүлүк болбогон учурда баардыгын күтсө болот да. Кылмышты кылып коюп, кылгылыкты кылып, анан кылжып менен буюп коюп, эркин жүрө бергендер толтурат. Ошондой болбош үчүн журналисттердин маалымат таркатышы бул резонанс жараткандан кийин адилет структуралары, күч структуралары сөзсүз чара көрөт экен да. Бул өзгөчө көзөмөлдө болот экен. Коомчулуктун көзөмөлүндө, анан бийликтин көзөмөлүндө дагы болот экен. Бул жагынан албетте өтө маанилүү. Анан эми кантип таркатпай кое аласың? Бул жөн эле бир маалыматтан чыгып атат, бирок адамдар өздөрү көп окуп, ошондон таркап кеткен маселе болуп атат да. Баягы кече кулагы мурду кесилген карындашыбыздын тагдыры боюнча кызыгып айтты окшойт. Ошондон улам мен апасына барып көңүл айтып келдим. Апасы менен баарлашып отурдук. Мына психологдор деле, анан неврологдор деле бир дарылар жазып берип бердик. Мен айттым, дарыларды ичпеңиз дедим. Андан көрө таза абада басыңыз, баарлашыңыз, жүрөктү тынчытыңыз, дагы байланыштырабыз деп барып келдик. Элден мурда сөз башында буну белгилеп айтып коюшум керек деп ойлойм. 90 депутаттын арасында менин жеке көз карашымда аталган депутат Мирлан Самый Кожо сөздүн чебери. Ашык кеми жок, сөз баккан, аябай тога тер жерин айткан жигит. Жүрүм туруму дагы. Менин пикиримде ал деле бул маалыматты жөн жеринен айтпаса керек. Айлана чөйрөнү байкады. Кыргызстандагы азыркы маданият майданындагы жагдайды байкады. Ошого байланыштуу өзүнүн пикирин билдирсе керек деген ойдомун. Бул боюнча сиздин оюңуз? Мен маалыматты чектөөнү колдобойм. Кандай гана маалымат болбосун, бирөөгө жагабы, жакпайбы, эгер ошондой маалымат болсо, массалык маалымат каражаттары ал маалыматты топтоп, колдонуп, коомчулукка жайылтууга укуктуу. Бул Конституцияда белгиленген кепилдик. Чектелбеши керек. Бирок ошону менен бирге инсан катары, Кыргызстандын жашоочусу катары, Кыргызстандын жараны катары кээ бир учурларда сиз айткан маселеге тиешелүү эмес, кээ бир учурларда ушунчалык өзүбүздүн мамлекетибизди сыйлабаган, мамлекетибизди жер менен жексен кылган, мамлекетибиздин кадыр баркын, ар намысын, абийирин төмөндөткөн маалыматтардан дагы этият болсок жакшы болот беле деп кээде ойлойм да. Себеби менин Франциядагы бир досум бар эле, өзү француз. Экөөбүз ушу жумуштун кызыкчылыгында эл аралык катнашта байланышып калып абдан жакшы дос болуп калганбыз. Ошол дагы айтканда Google'га кирип көрсөм элем Кыргызстан тууралуу дайыма эле терс маалыматтарды көрөм. Силерде жакшы маалыматтар болбойбу деп мага суроо салган. Мен ошондойун ойлонуп калгам. Баягы сөз менен адамды тирилсе да болот. Ошол учурда
өлтүрүп койсо да болот да. Словом можно и убить, и воскресить да. Бул уюткулуу элдин акылман сөзү. Ошон үчүн сөзгө да өтө этияттык мамиле кылып, жакшыга чакырсак, жакшы нерсе менен бөлүшсөк, албетте жакшы болот. Анан эми бирок маалыматтын чектелишине мен туура эмес деп көрөт элем. Маалымат кандай болбосун, ал эркин жайылтылууга конституция тарабынан, мамлекет тарабынан кепилдик берилет. Эми мен Мирлан Самыйкожо кошулбайм. Биз көпчүлүк учурда бир ойдобуз, бирок ушул маселе боюнча мен кошула албайм да. Себеби ачык болсо, тескерисинче депутаттар, мына жогорку судьянын төрагасы, соттун төрагасы, президент, башкалар ишип аны билип, реакцияны берет. Жашырын кылып салсак таптакыр эле, эч ким даже реакцияны бербейт. Биздин министрибиз, ички иштер министрибиз даже эчтекени кылбайт, айтпайт. Ишип ушундай эле, анда ушундай иштер бир топ эле болот. Мына карабайсыңарбы, бул иш аркылуу биз канча билип алдык, канча пробация аркылуу чыгып кетишкен. Анан ошол эле киши боюнча, мыкачы киши боюнча билип алдык да, что мурун аны пробация менен жиберишкен. Кача негизи түрмөгө отуруш керек болчу да. Канча биз мына ошол маалымат чыккандан кийин канча фактылар чыкты. Ошон үчүн мен кошула албайм. Тескерисинче биз ушундай маалыматтарды жаптырып берсек, анда ушундай иштер көп болот анда. Жаза алып атат, соттолуп атат. Же болбосо ошол даже ошо түрмөнүн ичинде ошолорго башка отургандар менен канчалык мамилеси мындай сабалып атат, мынтип атат дегенди көбүрөөк айтсак, ошондо коркот да, менин оюмча. Мындайча биз бул кандайдыр пропаганда сыяктуу болуп кетип атпайбы кээ бир жерлерчи. Биз ошонусун айтабыз да, бирок кийин жазаландыбы, жазаланган жокпу, аны айтпай жатпайбызбы? Биз ошол кылмышты эле айтып коюп атабыз да, анан кийин баягы окурмандар окуп айтпаш керек, көрүп айтпаш керек, биз бул жөнүндө айтпадык беле деп, аягында ошол соттолгону азыраак болуп атат да, информация жок болуп калып атат да. Мүмкүн ошондон деле колдонуп атат кээ бирөөлөрчү, чыгарып жибергендечи бүттү, коомун унутуп койду окшойт бул жөндү деп. Анан болбой эле баягы эсиңерде кинотеатрдан зордуктап койгон жигитти бошотуп койду, кийин журналисттер чыгарды эле, кайра карап чыгып соттолуп кетти мына. Мына зомбулуктун өзүн көргөзбөш керек деп ойлоп атам да. Өзүн көргөзбөш керек да, ошо кандып сабап атканын, жана канды ошолорду көргөзгөнгө болбойт го деп атам да. Бирок информацияны бериш керек, ал сөз жок. Информация болуш керек. Кечээкүнкү маалымат боюнча, зордук зомбулук боюнча мен кечинде дагы өзүмдүн Facebook баракчама жарыяладым. Биз аял затын туу туткан элбиз. Биз ошол жанагы кулак мурду кесилген, кордук көрүп аткан аял затына өтө чоң жазалар колдонушу керек экен. Мына бүгүн дагы айтып атам. Мен массалык маалымат каражаттарын эмес, айрым ошол айрым деген сөз гана кошулбай калган да ал жерде. Айрымдар ала качып, мисалы башка тилдерге которулуп, биздин улут мен жазып атам, эми башка тилдерге которулуп чыгып атат маалыматтар, туурабы? Ошол мезгилде биздин улутубузга жакшы аброй алып келбейт го деген нерсени айтып атам да. Биз эзелтеден бери көчөдө дагы айтып кеттим, жазылган мыйзамдардын жарымы иштесе, жарымы иштебейт. Бирок биз жазылбаган мыйзамдар менен жашап келатпайбызбы? Улут болуп сакталып келатпайбызбы? Биздин теңдик деген нерсе Курманжан Даткабыз чыгып атпайбы? Жаңыл мырзабыз чыгып атпайбы, туурабы? Канчалаган айымдар мамлекеттин жүгүн артынып жүрүп атпайбы бүгүнкү күнгө чейин? Ошол эле учурда үй бүлөлүк маселеге келгенде аял затына болгон мырзалык бул өтө чоң бийик. Кызды кандай сейлейт кыргыз? Кыздын кыркчачы улуу дейт, туурабы? Канча 80-ге 90-го чыкса дагы кыз төркүнүнө барганда сый көрөт. Биз бул нерсени аял затына болгон урматты өтө бийик туткан элбиз. Мен аял затына зордук, зомбулук көрсөткөндөргө өтө чоң жазаларды берилишин каалайм, жана талап кылам. Ошол эле учурда биз айтып атабыз, жанагы жигитчилик эмес, ал мырзалык эмес деп айтып атабыз. Ошол нерселерди айрым эми баягы маалыматты бургусу келгендер болот экен, бурулуп кетип баратат. Эми бул күндөрдө ал учурдагы өтөт, бирок түшүнүп аткан адамдар да бар, түшүнүп эле турат.
негизги түпкүлүгүн. Маалыматты жайылтпоону сурандыңыз, жайылтып аткандарга чара көрүүнү сурандыңыз, зомбулук боюнча. Ооба, ошол маалыматтарды күчөтүп эле, өтө чоң күчөтүүлөрдү жанагы башка өлкөлөргө чыгып кетип атат, башка тилдерге которулуп кетип атат. Ошолорду кичине контролго албай эле деп атабыз. Контролго алсак кандай болот? Эми биз өзүбүздүн улутубузду жаман көрсөтүп атабызбы? Ал жактан бирөө бизге болушпайт баары. Биз өзүбүз гана чектейбиз да, туурабы? Өзүбүз гана сактайбыз. Жакшы болсок өзүбүз көтөрөбүз. Бизди кимдир бирөө келип өбөктөп калсак өйдө көтөрбөйт да. Биз баягы улут катары мырзалар, кыргыз мырзалары, ушу Кыргызстан деген өлкө бар экен. Ушул жакта айымдарга болгон мырзалардын мамилеси ушундай экен деген нерсе баягы жаралып кетпесе экен деген ойду айткым келди да. Бирок муну менен кылмыштуулук азайбайт да, туурабы? Кылмыштуулук азайбайт. Бул жерде дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Мисалы ошол Ички иштер министрлиги дейбизби, ошол тиешелүү органдар ушул кылмыштарга кайдыгер мамиле жасап койгон үчүн көбөйүп атат маалымат. Массалык маалымат каражаттары, мен массалык маалымат каражаттарын айткан жокмун ал жерден. Жекелерди айттым, жеке жактарды айтып атам. Массалык маалымат каражаттары анализдеп, так, туура маалыматтарды жеткизет. Бул керек абдан керек. Эми аны жашырып коелу, жаап коелу деп маселе мен ошол жерден да айтып атам кече күнү. Жашырып койгула, жаап койгула деп аткан жерим жок деп айтып атам. Туурабы? Болгону абайлайлы эле деп атабыз. Бул нерсе ошол жанагы тиешелүү органдар толук көзөмөлгө албай, кайрадан чыгып, эл арасында жүрүп, же болбосо чет мамлекетке чыгып кетип аткандыгы үчүн маселелер кайра көтөрүлүп атат да. Мына бүгүн дагы ошол жанагы Нарындагы 7 жашар кыз боюнча маселе көтөрүп айттык. Мен бул маселе боюнча оюм, пикирим түз. Массалык маалымат каражаттары, да бир жолу кайталап айтам, массалык маалымат каражаттары агы менен карасын анализдеп туруп берет. А бирок айрымдар бар. Анын аттарын айтпай эле коелу. Ал баарына көрүнүп атат. Биз өзүбүз баягы жаманыбызды эле ашырып чыга берсек, бул кандай болот деп атам да. Жаманыбызды эле ашыра беребизби? Жашырып туралы деген эми ушул сөздү дагы айрымдар башкачараак көрүп атышат да. Ошон үчүн биз улут катары аял затын сыйлаган, урматтаган, кастарлаган улутпуз. Мырзалар аял затына кол көтөрүү эмес, катуу сүйлөгөн дагы эмес. Мен бул нерсени биздин тарыхтан дагы таап берсек болот, бүгүн дагы таап берсек болот. Ушул жерде баягы туура эмес түшүнүк кетип калды. Мен мындан туура эмес кылып алдым деп эч кандай нерсе кылбайм. Өзөгү бар. Ар бир нерсени өзөгүнө үңүлүшүбүз керек, тереңине үңүлүшүбүз керек. Биз ар бир нерсени эле оң тетирип бурмалай бергенден кажет чыкпайт. Өзүңүздөр көргөндөй, депутат Мирлан Самойкожо жогорку кеңеште айтылган сөздөрү боюнча кененирээк маалымат берди. Ал эми айрым депутаттар кесиптешин колдоорун айтышса, айрымдары маалымат жайылтылышы керектигин билдиришти.